Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн силер менен 7-класстын физика сабагын окуп үйрөнүүгө арналган кезектеги теле сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү сабактын темасы жөнөкөй механизмдер, блок. Бүгүнкү сабакта блоктун түрлөрү менен таанышабыз. Блоктун түрлөрү кыймылсыз блок, кыймылдуу блок, кыймылсыз жана кыймылдуу блоктордун түзүлүшү жана иштеши менен таанышып, алардын турмушта колдонулушу жана ошондой эле ворот жөнүндө сөз кылабыз. Анда бүгүнкү сабакка көңүлүңөрдү бургула. Биз силер менен балдар жөнөкөй механизмдер жөнүндө окуп үйрөнүп атабыз. Жөнөкөй механизмдер менен ар түрдүү жумуштар аткарылат. Мына ошол жумушту жеңилдетүү максатында жөнөкөй механизмдер кайчы, күрөк, рычаг, блок, жантык тегиздик жана башка механизмдер колдонулат. Мына ушул жөнөкөй механизмдин дагы бир түрү бул блок болуп эсептелет. Бүгүн өтө турган темабыз блок жөнүндө болот балдар. Анда блок деген эмне экен? Көңүлүңөрдү бургула. Блок алкакка бекитилген оюктуу дөңгөлөктөн турат. Блоктун оюгу аркылуу жип, трос, чынжыр өткөрүлөт. Бул блоктун айлануу огу. Мына ушул октун айланасында дөңгөлөк айланат. Мына блоктун эки түрү бар дедик. Кыймылдуу блок жана кыймылсыз блок деген. Бул блоктун каптал жагынан көрүнүшү. Оюгуна жип арта салынып турат. Ал эми бет маңдайынан көрүнүшү блоктуку мына мындай экен. Кыймылсыз блок деген бул кандай блок? Огу бекитилген жана жүктү көтөргөндө өйдө төмөн жылбаган блок кыймылсыз блок деп аталат. Кыймылсыз блок октун айланасында айланат. Бул блоктун айлануу огу. Айлануу огу бекитилген болот. Дөңгөлөк же болбосо барабан деп карасак болот. Дөңгөлөктү биз айлана түрүндө карайбыз. Анда бул айлананын борбору деп алсак, же болбосо блоктун айлануу огу. ОА бул айлананын радиусу. О дагы айлананын радиусу. Ал эми А айлананын диаметри болот. Блокту бирдей ийиндүү рычаг катары карасак болот. Анда рычагдын ОА ийини таяныч чекитинен күч аракет эткен сызыкка чейинки эң кыска аралык күчтүн ийини деп аталат. ОА ийинине жүктү ийилсек, анда жүктүн салмагын биз П деп алалык. Ал эми ОВ ийини бул аракет эткен күчтүн ийини. Ал күчтү биз F күчү деп алалык. Эгерде ОА ийинине П жүк дейилип туруп, жүктү жогору көтөрүш максатында F күч аракет этип, F күч менен төмөн көздөй тартсак, анда жүк жогору көздөй көтөрүлөт. Мына ушул учурда кыймылсыз блок анын айлануу огу өйдө төмөн жылбайт экен. Мындай блокту биз кыймылсыз блок дейбиз. ОА жана ОВ бул айлананын радиусу, же болбосо дөңгөлөктүн радиусу деп алабыз. Бул экөө бири-бирине барабар. Анда П барабар F болот. Аракет эткен күчтөр дагы бири-бирине барабар болот. Мынакей бул бирдей ийиндүү рычаг. Биз кыймылсыз блокту бирдей ийиндүү рычаг катары карасак болот экен. Рычаг дегенибиз кыймылсыз таянычтын айланасында айлана турган катуу нерсе рычаг деп аталат. Таянычтын айлануу огунан баштап күч аракет эткен чекитке чейинки эң кыска аралыгы күчтүн ийини деп аталат. Айлануу чекити же болбосо таяныч, кыймылсыз таяныч. Айлануу огунун айланасында айлана турган катуу нерсени биз рычаг деп карадык. ОА радиусу L1 күчтүн ийинине барабар. Ал эми ОВ радиусу L2 күчтүн ийинине барабар. Күчтүн ийиндери бири-бирине барабар. Бул формула рычагдын эрежеси боюнча
рычагга аракет эткен күчтөр күчтүн ийиндерине тескери пропорционалдуу деген формула. Ал эми кыймылсыз блокто күчтүн ийиндери бири бирине барабар болуп атат. L1 барабар L2. Ал учурда L1 ийинге аракет эткен күчтү F1 десек, ал эми L2 ийинине аракет эткен күчтү F2 десек, бул эки күч бири бирине барабар болот экен. Кыймылсыз блокто ийиндери жана аракет эткен күчтөр бири бирине барабар болот экен. Кыймылсыз блок күчтөн утуш бербейт. Күчтүн аракет этүү багытын өзгөртүүгө болот. Силер кыймылсыз блокту сүрөттөн көрүп атасыңар. L1 ийинине F1 күчү аракет этип, башкача айтканда жүк илинип, F1 күчү менен төмөнгөсдөй багытталып атат. L2 ийини F2 күчтүн ийини. Эгерде биз жиптин бош учунан F2 күч менен тарта турган болсок, анда F1 жүгү кыймылдап жогору-көздөй көтөрүлөт. Мына ушул учурда F1 күчү көбөйтүү L1 ийини барабар F2 көбөйтүү L2 болот экен. F'тин L'ге болгон көбөйтүндүсү күчтүн моментин берет. Мындай кыймылсыз блоктон күчтөн утуш алууга болбойт экен. Бул кыймылсыз блоктун жардамы менен биз күчтүн багытын өзгөртүп алсак болот экен. Жүктү жогору-көздөй көтөрүш үчүн колдонсок болот экен. Күчтүн багыты жүк илинип турган нерсенин багыты, күчүнүн багыты төмөн-көздөй багытталып атат. Анын багытын жогору-көздөй багыттап, күчтүн багытын өзгөртсөк болот экен. Мисалы, оор нерсени төмөн жактан жогору-көздөй кыймылсыз блоктун жардамы менен көтөрүп алсак болот экен. Анда карагыла, мынакей. Кыймылсыз блокко жип арта салынып, жиптин учуна жүк илинип атат. Жүктү жогору көтөрүш үчүн жиптин бош учунан кол менен аракет этип, аны көтөрүүгө болот экен. Нерсени тепкич боюнча жогору көтөрүүдө адам өзүнүн салмагын, ошондой эле жүктүн салмагын дагы көтөрөт. Аны төмөн жактан жогору-көздөй көтөрүш үчүн блокту пайдалансак болот экен. Блокко жипти арта салып, жиптин бош учунан төмөн-көздөй тартсак, анда жүк жогору-көздөй көтөрүлөт дагы, каалагандай бийиктикке чыгарып алсак болот экен. Демек, кыймылсыз блоктун жардамы менен биз күчтүн багытын өзгөртсөк болот. Ал эми айлануу ого менен кошо өйдө төмөн жылуучу блок кыймылдуу блок деп аталат. Бул кыймылдуу блоктун сүрөтү. Блоктун оюк аркылуу жипти өткөрүп, жиптин экинчи учун жогору-көздөй багыттайлы. Бул учурда блоктун өзүнө жүктүү элели. Жүктүн аракет эткен күчү F1. Жүктү жогору көтөрүү үчүн жиптин бош учунан F2 күч менен жогору-көздөй аракет этебиз. Ошол учурда жүк төмөндөн жогору-көздөй көтөрүлөт. Бул учурда кыймылдуу блоктун айлануу огу О чекитинде жайгашкан. Ал эми О чекитинен күч аракет эткен сызыкка чейинки аралык күчтүн ийини деп аталат. Бул күчтүн ийини айлананын диаметрине барабар болуп атат. Ал эми жүктүн ийини айлананын радиусуна барабар болуп атат. Муну даана түшүнүш үчүн бул чиймеге көңүлүңөрдү бургула. Муну блок дейлик. Кыймылдуу блокко жүктүү илели. Кыймылдуу блоктун айлануу огу бул. Блок аркылуу жипти өткөрөлү. Ушул учурда айлануу чекити О чекитинде жайгашкан. Мына ушул О чекити мына бул жерде жайгашып турат. Карагыла, бул айлананын диаметри болуп атат. Ал эми жүктүн ийини L1ге барабар. Аракет эткен күчтүн ийинин биз L2 дедик. Ал эми жүктүн ийинин L1 дедик.
L2 иіні L1 иінинен 2 есе чоң болуп атат. L2 барабар 2 L1. F1 көбөйтү R барабар F2 көбөйтү 2 R. F1 бул жүккө аракет эткен күч, ал эми F2 жүктү көтөрүү үчүн аракет кылган күч. Ошондо F2-ни тапсак, F1 көбөйтү R бөлү 2 R чыгат. R менен R кыскарып кетет дагы, F2 барабар F1 бөлүнгөн 2 чыгат. Ушул учурда карасаңар, F1 бул жүктүн аракет эткен күчү, ал эми F2 жүктү көтөрүү үчүн аракет кылган күч. F2 күчү F1 күчүнөн 2 эсе кичинекей болду. Демек, кыймылдуу блокту пайдаланууда күчтөн 2 эсе утуш алсак болот. Жашоо тиричиликте кыймылсыз жана кыймылдуу блоктордун бирикмеси колдонулат. Таяныч чекити бул кыймылдуу блок экен. Блоктун өзүнө F1 жүгүн илсек, ал жүктүн аракет эткен күчү F1. Ушул жүктү жогору көтөрүш үчүн F2 күчү аракет этилип атат. Кыймылдуу блокту кыймылсыз блок аркылуу кыймылдатыш керек. Ал үчүн кыймылдуу блок жипти арта салынып, ал блокко жүк илинип атат. Жип кыймылсыз блок аркылуу жиптин учуна F2 күчү аракет этип, F1 жүктүн салмагын жогору көздөй көтөрүш керек. Мына ушул учурда кыймылдуу блок жана кыймылсыз блок колдонулуп атат. Бул учурда күчтөн 2 эсе утуш алууга болот. Карагыла, бул кыймылсыз блок. Кыймылсыз блоктун оюгуна жипти арта салабыз. Кыймылсыз блок өйдө төмөн жылбайт. Жиптин бир учуна жүктү илелик. Экинчи учуна дагы ошондой эле салмактагы жүктү илсек, анда бул күчтөр бирин-бири тең салмактап турат. Мындан күчтөн утуш албайбыз кыймылсыз блоктун жардамы менен. Эгерде экинчи учуна чоңураак күчтү аракет этсек, анда тең салмактуулук бузулуп, чоң күч аракет эткен жакты көздөй блок кыймылга келет. Бул кыймылсыз блок. Кыймылсыз блокко жипти өткөрүп, бир учуна жүктү илели. Бул болсо кыймылдуу блок. Кыймылдуу блоктун өзүнө жүктү илип, аны жип аркылуу өткөрөлү. Жогору жагында кыймылсыз блок, ал эми төмөн жагында кыймылдуу блок. Экөөнө бирдей күчтөр аракет этип атат. Эми кыймылдуу блок жакка чоңураак күч жумшайлы. 3 ньютон дейлик. Азыр 4 ньютон күч аракет этилип атат. Ал эми колдун аракет этип аткан жагына 2 ньютон күч аракет этип атат. Демек, 4 ньютон күчтү кыймылдуу блоктун жардамы менен 2 ньютон күч жогору көздөй көтөрүп атат. Бул учурда 4 ньютондун 2 ньютонго болгон катышы 2 эсе болуп атат. Башкача айтканда, 2 эсе күчтөн утуш алынып атат. Эми кыймылдуу блокко көбүрөөк жүк илелик. 6 бирдиктеги жүк илелик. Дагы жиптин учуна 3 ньютон күч аракет эткенде 6 ньютон күчтү жогору көздөй көтөрүп атат. Бул учурда күчтөн 2 эсе утуш алынып атат. Мына карагыла. 6 ньютон күчтү 3 ньютон күч аракет этип жогору көздөй көтөрүүгө болот экен. Бул учурда 2 эсе күчтөн утуш алынып атат. Муну биз каяка колдонобуз?
Кыймылдуу жана кыймылсыз блокту турмушта өтө көп учурларда пайдаланабыз. Мисал үчүн, крандын иштешинде оор жүктөрдү жогору көтөрүү максатында колдонобуз. Бул учурда кыймылсыз блок бул жерде жайгашкан. Ал эми кыймылдуу блок бул жерде жайгашкан. Кыймылдуу блокко жүк илинип атат дагы, жүктү жогору көздөй көтөрүш максатында кыймылдуу жана кыймылсыз блок колдонулуп атат. Эми ушуга бир мисал иштейлик. Кыймылдуу блок жана кыймылсыз блок. Кыймылдуу блокко 10 ньютон күч аракет эткен учурда 10 ньютон салмактагы нерсени жогору көздөй көтөрүш үчүн жиптин бош учуна канча ньютон күч аракет этиш керек? Демек, биз айтып кеттик, кыймылдуу жана кыймылсыз блоктун жардамы менен биз күчтөн 2 эсе утуша алабыз. Анда 10 ньютон жүктү тең салмакташ үчүн жиптин учуна 5 ньютон күч аракет этиш керек экен. Бул 5 ньютон, бул жерде дагы 5 ньютон күч аракет этилип атат. 10дун 5ке болгон катышы 2-ни берет. Демек, 2 эсе күчтөн утуша алсак болот экен. Башкача айтканда, 10 ньютон салмактагы жүктү 5 ньютон күч менен жогору көздөй көтөрүүгө болот. Бул кыймылсыз блок. Кыймылсыз блоктун учуна 100 ньютон күч аракет этти дейлик. Аны жогору көтөрүш максатында биз жипти тартабыз. Анда жипке кандай күч аракет этет? Жипке дагы 100 ньютон күч аракет этилет экен. Бул учурда күчтөн эч кандай утуша алынбайт. Эгерде кыймылсыз блокко кыймылдуу блокту кошо бириктирип жайгаштырсак, анда бул учурда күчтөн утуша алабыз. Кыймылдуу блокко 100 ньютон күч аракет этти дейлик. Ушул 100 ньютондук күчтү жогору көздөй көтөрүш керек. Анда бул жипке 50 ньютон, биягына 50 ньютондон күч аракет этет дагы. 50 ньютон күчтүн аракети менен 100 ньютон күчтү жогору көздөй көтөрүүгө болот. Демек, күчтөн 2 эсе утуша алсак болот экен. Бул кыймылсыз блок, бул кыймылдуу блок жана кыймылсыз блок. Кыймылсыз блок менен кыймылдуу блок биригип турмушта көп учурларда колдонулат экен. Мынакей карагыла балдар. Силер 3 кыймылсыз жана 3 кыймылдуу блокту көрүп атасыңар. Бул учурда күчтөн кандай утуша алсак болот? Мисалы карагыла. Кыймылдуу блокко 8 ньютон жүктү илсек, анда 8 ньютонду биз 4 ньютон күч аракет этип жогору көздөй көтөрсөк болот экен. Кыймылдуу блоктун жардамы менен. Бул учурда бир кыймылдуу, бир кыймылсыз блокту колдонгондо күчтөн 2 эсе утуша алсак болот. Ал эми ушундай блоктордон бир нечени пайдаланган учурда андай болот? Бирөөнү пайдаланганда 2 эсе утуша алабыз, экөөнү пайдаланганда 4 эсе, үчөөнү пайдаланганда 8 эсе, төртөөнү пайдаланганда 16 эсе күчтөн утуша алууга болот. Бул блок экен. Ал эми ворот менен дагы биз күчтөн утуш алсак болот. Вороттун түзүлүшү кандай? Бул айланы окко бириктирилген ар түрдүү диаметрдеги барабан. Диаметри кичинекей болгон барабанга жүк илинет. Ал эми диаметри чоң болгон барабан аркылуу жипти тарткан учурда жүк жогору көздөй көтөрүлөт. Мына ушул учурда күчтөн бир канча эсе утуш алууга болот. Мисал үчүн, кичинекей барабандын радиусу 2 сантиметрге, ал эми чоң барабандын радиусу 8 сантиметрге барабар болсо, 8-ди 2-ге бөлсөк 4-кө барабар болот. Демек, мындан чоң барабандын диаметри кичинекей барабандын диаметринен канча эсе чоң болсо, ошончо эсе күчтөн утуш алууга болот экен. 8 ньютон күч аракет эткен. Аны жогору көтөрүүдө вороттун жардамы менен 2 ньютон күч аракет этилди. Ушул учурда 2 ньютон күч чоң барабанга аракет эткен күч. Жүктүн
салмагы 8 ньютонго барабар болчу. 8 ньютон жүктү жогору көздөй көтөрүш үчүн вороттун жардамы менен 2 ньютон күч аракет этилди. Сүрөттөгү ырычактын эки жагына бирдей күч аракет эткенде ырычак кандай багытта кыймылдайт? Рычактын бир ийни кыска, экинчи ийни узун болуп атат. Буга бирдей күчтөр аракет этти дейт. F1 жана F2 күчтөрү бири-бирине барабар экен. Бул учурда ырычак кандай багытта кыймылдайт? А. Кыймылдабайт деген жооп туурабы? Б. Сааттын жебеси боюнча кыймылдайт деген туурабы? В. Сааттын жебесине каршы кыймылдайт. Г. Алдыга көздөй кыймылдайт деген жооптордун кайсынысын туура деп ойлойсуңар? Күчтүн ийини канчалык чоң болсо, анда күчтөн ошончо эсе утуш алабыз. F2 күчү чоңураак, ийиндүү болгондуктан, анда бул ырычак сааттын жебеси боюнча кыймылдайт экен. Эми бүгүн биз балдар сабагыбызды жыйынтыктайлы. Бүгүн силер менен блоктун түрлөрү менен тааныштык. Блоктун эки түрү бар экен: кыймылдуу блок жана кыймылсыз блок. Кыймылсыз блок менен күчтүн багытын өзгөртүүгө болот экен. Ал эми кыймылдуу блок менен күчтөн утуш алууга болот экен. Бул экөөнүн биригиши турмушта көп колдонулат экен. Бул экөөнүн биригишинен күчтөн бир канча эсе утуш алууга болот экен. Ворот жөнүндө өттүк. Ворот дагы жөнөкөй механизм болуп эсептелет экен. Аны дагы күчтөн утуш алуу максатында колдонот экенбиз. Мына ошентип балдар, бүгүн силер менен сабагыбыз аягына чыгып калды. Көңүл бурганыңарга рахмат, саламатта калгыла.